Себеби спонсорум жок. Уурдашты, тооношту, карызга акча алып бербей коюшту. Ажырашкан деген бул трагедия эмес. Жеке турмуш жөнүндө бүгүн сүйлөшпөйбүз дегенбиз. 4 жыл ажыраштым, 1 сомдо алимент ала элекмин да. Жок, эл арсы жок, эл арсы бир 60 жашка чыкканда сонун эле. Я такая прям сижу как мишка, да. Анжелика айым, студиябызга кош келиңиз. Түркиядан учуп келип эле бизге келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Эң алгач ушул суроолорубуздун башында бир гана суроо бергибиз келип турат. Биздин суроолорубузга ачык жооп берүүгө даярсызбы? Ар дайым эле ачык жооп берип келебиз. Бүгүн да болсо ачык маек болот. Силерди мен тааныйм, билем дегендей, андыктан ким менен баягы маектешсең ошого жараша дагы мындай интервью болот экен. Менин оюмча сиздин көрүүчүлөргө жалпы эле бүгүнкү күндө баягы баардыгын эле ачык, как оно есть деп коет го. Кандай болсо ошондой айткан эле түзүк болуп калды болуш керек. Себеп дегенде калп бир күндүн ичинде эле чыга калат. Эң алгачкы сурообуз азыр журналисттердин дагы кызыктуу болуп турат, элге да кызыктуу болуп турат. Жок дегенде бир грамота берип койсоңуздар болмок. Сөзүңүз кимге багытталган? Албетте бул 12 жылдан бери күтүп келе жаткан грамота. 2009 жылы маданияттын мыкты кызматкеринен төшбелги алган болчумун. Андан кийин баягы автоматтык түрдө президенттин грамотасы берилет деген нерсе бар бизде. 10 жыл өттү. 10 жылдын аралыгында мен керектүү документтердин баардыгын топтоп, тийиштүү инсандарга берген болчумун. 10 жыл аралыгында болсо иштеп аткан инсанга баягы эмгек сиңирген дегенди карашат экен да. Эмгек сиңиргенди азыр көздөй элебиз, бирок бизден кийинки деле чыккан, биз жеке концерттерди берип жүргөндө, алар биздин концертке келип, кол чаап жүргөндөр азыр эмгек сиңирген артистин алып атат, көрүп атабыз, билип атабыз. Түздөн түз эле сыйлык тапшырылган инсандарга айтуум болгон болчу. Мен 12 жылдан бери күтүп жүргөн грамотаны жок дегенде үмүт кылган элем. Мен эч кандай эмгек сиңирген артисттин, эл артистин үмүт кылбайм азырынча. Ага мен дагы эмгегимди дагы жасап көрсөтүшүм керек, бирок билбейм. Ошол грамотаны дагы ооба кандайдыр бир жол-жобосу менен алат дегенде имиштерди мен да угуп калып, мына кичине көңүлүм түшүп калды да. Ошол иретинде болуш керек. Анткени быйыл 31 август чоң 30 жылдык мындай чоң биз күткөн юбилейлик мааракелер болду. Чет мамлекеттеги мигранттарды куттуктаган белгилүүлөрдөн мен жалгыз болдум болуш керек. Биз эч качан чет жактагы мекендештерди унутпашыбыз керек. Мин культура болотпу, МИД болотпу, алар дагы ушул ырчыларды бирдей кылып тегиз каякта биздин мигранттар көп болсо ошол жака дагы кыргыз ырларын ушул күндөрү жаңыртса деген жакшы тилегим бар эле да. Анан ушул жактан барып ыраазычылык грамотасын алып калдым. Алгандан кийин өзүмдүн мекениме бир билбейм, балким эч нерсе кыла электермин, бирок ошончо дагы бактылуу амиралити долбоору дагы бар, социалдык чоң көйгөйлөрдү чечип, бир жакшы жыйынтыктарды алып келген. Пандемия учурунда мен оюмча жакшы жыйынтыктарды көрсөтө алдым. Отчету менен берген активист катары. Меники бүт каяка кеткен, бир гана ачык налог төлөп чек бере турган гана дүкөндөрдөн соода сатык кылган болчумун ал мезгилде. Анан кылган эмгегибиз азыр дагы болсо келе жатат. Чыгармачылыгыма 24 жыл толду. Ошол иретинде мен өзүмдүн ой пикиримди өзүмдүн баракчама билдиргем. Ырчылардын көбүнчөсү эле чоң концерттерге катышкысы келет. Арасында көптөгөн жылдаган фольклор жаатында болотпу, опера жаатында болотпу ырдап жүргөндөр эмнегедир чоң концерттерге чакырылбай калат да. Мен билгим келет да, эмне себептен кээ бир ырчылар чакырылат да, кээ бир ырчылар чакырылбай калат. Бардыгына бирдей эмне үчүн бир мамиле жок дегендей. Мен жеке өзүмдү гана айтпайм. Ушул жылга чейин 3000 сом, 4000 сом, 5000 сом ашып кетсе төлөнүп келген. Анан былтыр Ажонун президенттик балаты да эле мен бир өмүрүмдө биринчи жолу 30 000 сом дегенде гонорар ала алдым да. Ошол да мени таң калтырды, көрсө ушунча жылдан бери ушундай акча бөлүнүп келген экен да дегендей. Эми айта турган сөз көп. Чындыгында сиздин азыркы берген сурооңузга мен жооп берсем, мен оюмча бир эфир дагы батпайт болуш керек. Анткени чыгармачылыкта 8 жашыман бери келатамын. Улуу муун менен чогуу жүрүп калгам. Жаштар менен дагы, өзүм курактагы муун менен дагы ошондо мен 3 муун менен биргеликте азыр иштеп келе жатам.
Эми сиз чыгармачылыкта жүрөсүз, ырдап жүрөсүз, актрисалык дагы өнөрүңүз бар. Ошондой эле бизнесвумен жана жакында эле саясатка аралаштыңыз. Бул Бишкек шаардык кеңешине биздин эл партия менен баргансыз. Тилекке каршы ал шайлоодо уттуңуздар, бирок шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Эмне үчүн экинчи шайлоого ал партия менен барган жоксуз? Балким партия тизмесине кошпой койдубу же бул өзүңүздүн чечимиңизби? Абдан сонун суроо болду. Таланттуу инсан баардык жагынан таланттуу дегендей, быйыл продюсер дагы болуп атам. 12 сериядан турган чоң бир олуттуу маселени көтөргөн, мекенге кызмат кылуу деген нерсени биз кино аркылуу тарбиялап, кино аркылуу жаман инсан өзүн көрсүн, жаман кызматкер өзүн көрсүн, оңдолсун, түздөлсүн деп ошол кинону тарттык. Толугу менен 100% каржылоо өзүм тараптан болду. 12 серия 40 мүнөттөн турат. Ал серия чыгып популярдуулукка ээ болгондон кийин дагы маектешебиз, Селим мырза. Саясатка аралашуумдун себеби ошол көрүп жаткан баягы окуялар, кыздардын уурдалышы, өспүрүмдөрдүн зордукталышы, биздин медицинабыздагы болуп жаткан кээ бир ыплас нерселер. Ошолордун баардыгын эле биз чыркырап блогер катары эле сүйлөп эткенбиз, бирок чечимге келгенде баягы колубуздан эчтеке келбей аткан да. Ай сен кимсиң дегендейчи. Биз акырындан кадамыбызды шаардык кеңештен баштайлык дегенбиз, анткени Бишкекке болгон биздин пландарыбыз бар болчу. Партиянын лидери Аскар мырза, андан кийин Болот Ибрагимов, анан мен болуп ошол жалаң жаштардан буга чейин бийликте эч кандай таанышы жок, атасы, тууганы жок, аралашпаган таза чыныгы патриотторду мындай айлыгы жок деле эчтеке мамлекеттен үмүт эле бир иштеп бергилечи деген жаштарды топтогонбуз да. Ошол эле шайлоо баягы жыйынтыгы туура болуп эле ошол өтүп кетсе эле болмок экен деп бир ойлоп коебуз дагы, бирок баардыгы Кудайдын буйругу менен. Демек, шаардык кеңештин баягы мүчөсүнө тура албадыкпы? Демек, жогорку кеңеш турат алдыда. Демек, Кудай таалам балким чоң нерсени буйруп тургандыр, дагы бир чоң опыт алаттырбыз, өтөбүзбү өтпөйбүзбү билбейбиз. Биздин эл партиясы бул даяр партия болгон, көп жылдан бери түптөлүп калган. Болгону гана Аскарлар мынакей саясатка аттаналы дегенде партия жок болуп калган болчу, ошондо убактылуу берилген. Андан кийин ал партиянын ошо негиздеген инсаны мен аттанам, бирок эң башында өзүм турам дегенинен биз ал кишинин көз караштары менен саясаттагы болгон макул болбогондуктан ал партиядан толугу менен баардыгыбыз чыгып кеткенбиз. Мен гана эмес. Баардык болгондо? Биздин эл партиясынын тизмегине ким болсо ошонун баардыгы чыгып кеткен партиядан. Биздин эл партиясы экинчиге качканда биздин эл партиясы толугу менен башка талапкерлер менен, кандидаттар менен кеткен болчу. Азыр болсо элдин чоң үмүтү бар. Элдин үмүтү деген ошол саясий партияны азыр Аскар түптөп жатат. Мен кандидат катары кетемби же жөн гана жан дүйнө менен күйүп пышып ушул партияны колдоймбу? Азырынча бир чечимге келе элекмин. Кыбыр кээ бир кептер айтылып атат, сизди Ата Мекен партиясына куда түшүп атат деппи? Кептерди угатабыз, эми албетте айтыла берет бул кептер. Чындыгы канчалык деңгээлде чындыгы бар? Өмүрбек Черкешевичти биз билгенден баягы саясатта эч кимди алдына салбаган, мыкты мындай устат катарда алсак болот да. Кеп кеңеш сурап, эми гана быйыл гана ошол көз ирмем реалити бир өзүмдүн интервью ала турган долбоорум аркылуу жакын таанышып калдым. Өзүн үйдүндө болуп, жеңем менен таанышып, адамды башка жагынан көрө билдим. Анан кийинки жолугушууларда сунуш болду. Мен азыр толугу менен жаштарга, ушул күчтүү жаштарга берип жатам. Тизмегинде силердей кыргыздын мыкты айымы болсо жакшы болмок деген сунуш турат азыр деле. Ошондуктан биз азыр чоң саясатка аттансак дагы жүрөгүбүздө социалдык гана көйгөйлөрдү чечүү үчүн барабыз деген максатыбыз бар. Мен саясатка ооба барам деп кээ бир адамдарга курал болгум келбейт. Мындайча айтканда жаштарды колдонуп кетүүсүн каалабайт элем да. Анткени менин жүрөгүмдө эмне? Билим берүү, ошол эле социалдык мүмкүнчүлүгү чектелген биздин инсандарга көбүрөөк пособияларды берип, көбүрөөк бир кайрымдуулук иштерин жакшы иштетүү да. Мен барарым менен аяктан бир саясатчыларга аралашып, бир саясатты бир момундай көйгөй менен чечем дебейм. Мен дагы болсо пайдамды көрсөтө алышым мүмкүн. Балким жардамчысы дагы болоттурмун, бир жакшы
замандашыбыз өтүп кетсе. Бардыгы азырынча мындай толкун болуп турган мезгили. Азырынча чече элексиз. Жок. Экинчи мынакей шаардык кеңешке талапкерлигин койгондо ынтымак партиясын колдодум мен. Анткени биздин эле астыбызда өткөн партия болчу, ага чейинки партиялардын баардыгы эле баягы акча берип кармалып калышпадыбы. Анан азыр дагы ошол эле ынтымак партиясы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ата Мекен партиясы, андан тышкары өзүбүздүн элдин үмүтү деген партиябыз бар. Мен өзүм негизи Аскар кайсыл жерде болсо ошол жакты колдойм. Чын эле айтайын, анткени келечекте ушул Аскардай болгон чыныгы кыргызымдын мырзалары, сөзүнөн кайтпаган, принциби бар, сатылбаган, кечүүнкү официант болуп иштеп жүргөн, ошол эле партиябыздын арасында жыртык тапчкасын унутпайм деп ант берген балдар бар да. Ошондой чыныгы патриоттор менен биргеликтемин. Сизди эл арасында деги эле өзгөчө айымдар эң күчтүү айым деп сыпатташат. Бирок күчтүү, канчалык күчтүү болгону менен сизден да күчтүү бир бул табият экен. Мырзага жолуксам деп кыялданат экен. Орусча айтмакчы тиги за крепкими плечами деп койгон. Быть, да. Чувствовать себя. Ойлор келеби? Өзүңүзгө мындай татыктуу, өзүңүздү сизди коргой алган мырзага жолуксам деп. Жеке турмуш жөнүндө бүгүн сүйлөшпөйбүз дегенбиз, бирок ошончо дагы мен бүгүн өзүмдүн постумда жазып кеттим. Мен жөнүндөгү максималдуу түрдө популярдуу болгон кептер бар. Акыркы эле кеп бул кечүүнкү авария сага сабак болгон жокпу? Кечүүнү өлөйүн деп жатпадың беле? Ооба, кыймылдай албай жаткам. Кол бутум иштебей калат деп ойлогом. Эптеп балдакка жеттим. Балдак менен жүргөнүмө кубандым. Көрдүк, шайлоодо балдак менен чуркап жүрдүк го бир. Анан кыздарым кайрадан жаңыдан басты, жаңыдан жетеледим. Бул дагы болсо бир чоң сабак экен жашоодо. Айтайын дегеним, биринчи ошол турмушумда дагы өйдө төмөн ошибки деп коет, баягы биз кетирген каталар, ошол нерселердин үстүндө мындай бир башкача ойлонот экенсиң да. Анткени кайрадан жаңы жашоону баштоо, бул жанагы авариядан кийинки эле состояние да. Балким адамдын сөөгү сынып, бир жери талкаланып, бир кандайдыр бир кийинки жашоого мынакей мен азыр темирлер менен кармалып турам да, бир омурткам жок. Болсо алда дагы ошондой болот экен. Жүрөгүңдүн жарымын жулунат экен, кан тамырларың башкача чуркайт экен. Жашоого мурункудай карайын десең дагы баягы 18 жаштагы, 17 жаштагы жаңы турмушка аттанып аткан жомокту элестеткен секелек кыздын акылы жок азыр менде. Азыр менде мындай карап, Анжелика, сага эмне жетишпейт? Жашнакай үйдү кыла алдың Кудайың буйруса. Эң жакшы унаны өзүң алып бере алдың. Бирөөнүн бере турган белегине кызыга турган куракта эмесмин азыр. Канчалык мырза күчтүү болбосун, ал мага бийлиги, байлыгы менен эмес, элге жасаган кайрымдуулугу менен, мендей бир момундай бир жүрөгү дагы, ою дагы мендей болгон инсан болуш керек да. Азырынча андай инсан жок. Ошондуктан мен үчүн адамдын бийик сапаты бул адамдарды какпай, жөн гана адам болуу. Канчалык кыйын болсоң дагы, төбөң көккө жетип турса дагы мындай жер менен басып, жерде отуруп тамак жеген инсандарды эле жакшы көрөм. Бул турмушумда менин болгон кичинекей балам менен, биринчи улуу кызым менен 5 жыл бою үйдө отуруп, эч жакка чыкпай, көптөгөн спорт школдо окуган кайнелеримди багып, тамак жасап, бир кызмат кылып эле үй кожойкеси эле болуп жашаган күндөрүм болгон. Ойлойт болуш керек азыр элдер Инстаграм аркылуу эле Анжелика момундай эле жашоодо жашайт деп. Жок. Жаңы кийим алмак түгүл, сахнага кие турган көйнөктөрүмдү дагы өзүм үйдөн тиккен күндөрүм болгон. Мисалы Мадинага барып, акыркы остатки деп коет кездемелерди, 100-150 сомдун тегериндеги кездемени алып, өзүм жатып, тойго бара турган болсом тигип дегендей. Кээ бир кино тасмаларымда чагылдырып кеткем ошол көз караштарды. Көп нерседен өттүм. Жокту көрдүм, барды көрдүм. Азыр эч ким ишенбеши мүмкүн. Сен айтып атат, жолдошу бай болчу, байлыгынын баарын тартып кетти Анжелика, сызга отургузуп кетти деп. Жок, андай эмес. Мен жолдошума азыр чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип атамын. Бекбалиев Урмат бүгүнкү күндө кайрадан жеке ишкер болуп, кыздарына мыкты ата болушун каалайм. Атам алып берди деп кыздарым кубанып турушун каалайм. Мен турмуш курган күндө дагы эч ким
ата боло албайт жана мен кыздарымды ал инсанды атасынын көзү тирүү турганда деле баягы балким өтүп кетсе дагы мен ата дедиртпейм да. Мен андай нерсеге каршымын. Мен дагы ошентип эми мындай турмушта ар кандай нерсе болот. Бир балаң менен турмуш куруп кетсең ал башкача. Экөө менен башкача, бирок 3 кызың менен турмуш жөнүндө сүйлөшө келгенде эмне болуп кетет, кандай болуп кетет чынында мен билбейм. Колум сурады, ооба, бирок мен макулдугун бере албайм азырынча. Себеп дегенде мен азыр дагы да болсо камсыздап алышым керек. Өзүмдүн жеке жашоомду, кыздарымдын жашоосун камсыздап алып туруп, анан келечекке дагы да болсо бир жакшы кадамдар менен кетишим керек. Бул жашоого көбүнчө кимге ишенесиз? Мен бир гана ошол Кудай менен сүйлөшөм. Кыйналсам дагы, кубансам дагы. Апама көп нерсе айтпай калдым. Себеби эненин жүрөгү аябай эзилет экен. Сырдашайын дейм, бирок апам биз ошол авария болгондон кийин мындай аябай элякта болуп калды да. Ошондо апамды аяйм. 3 кызым менен 3 кызымды деле эч нерсе айтып эметпейм. Алар үчүн бир гана мен кубанып жүргөн, жыргап жашап жүргөн, эмнени сураса алып бере турган энемин. Ошондой эле эне болгум келет. Бир гана Кудай менен сүйлөшкөндү үйрөндүм. Кудай мага жардам берип келе жатат, сураган нерсемди берет, берип келе жатат. Бул жашоого келгенде да бир көп нерсе жасашыбыз керек да, туурабы? Парыздарыбыз көп да, ошол нерсени биз Кудай алдында жасай албай аткандан кийин эми пенде бизге жасамак беле. Ошол эле нерсе. Канча адам келип өзүнүн жакшылыгын жасап кетет. Жакшылыгы менен катар кээ бир туура эмес нерселерин жасап кетет. Азыр болсо учурунда мени түшүнө албай жаткан кээ бир айымдар, керек болсо мырзалар чалып кеңеш сурашат. Учурунда сен ушундай жан дүйнөң талкаланганда кантип чыдадың эле? Сенин күчтүүлүгүңдү эми түшүнүп атабыз деги, айтчы кантебиз? Биз башка бирөөлөргө укмуш психолог экенбиз, өзүбүзгө келгенде монтип калабыз депчи. Болгону гана айттым. Бул жашоо күчтүү болгула. Күчтүү болсоңор алар өздөрү эле нары көздөй түшүп кала берет. Белиңерди бекем бууп туруп эле астын көздөй кетип эле. Жакшы жашасаңар дагы силердин жашооңор, жаман жашасаңар да силердин жашооңор. Мен ошол Анжелика ушуну көрмөк рас болду дегенден көрө, ай шумдук экен, балекет экен деги. Да деп Анжелика деп айтышын каалайм да, ошон үчүн эч нерсени укпастан эле астын көздөй келатам. Уурдашты, тооношту, карызга акча алып бербей коюшту. Эмне гана кылышкан жок азыркыга чейин деле, бирок ошол нерсенин баардыгы демек мен берген жокмун. Аллах Таалам ошолорго мен аркылуу кайрымдуулук кылып берди деп эле. Мейми ошондой программаны коюп алгам да. Шагегим керек болду. Мейли ошону сатып бир нерсесин жамап алсын. Монча акчамды көз жашы менен сурап, кайра мага кайтып бербей койду, бирок мен эчтекем кемиген жок. Мейли, Кудайыман берген ошол береке болсун ошол инсанга дейм. Эчтекени алып кете албайбыз аркы дүйнөгө. Бирок Кудайым берет экен. Кичинекей унан заказ алсам, чоң унаа келип калды. Мисалы үчүн, кечүүн эле Бактылуу айымдай эжекени сулуулап атсам, Анжелика, ушул джипиң куттуу болсун деп эле кичинекей эле кара машина менен айдап жүргөн болчумун шаарда. Эже, меники джип эмес, меники кичинекей машина. Кайра бата айтсаңыз деп дубль 2 кылабыз да. Жок, чоң капкара джипиң куттуу болсун дейт да. Эже, кара көлгө жетер самат эле, мен чоң джип алып калып атпаймынбы элестетсеңиз, мен заказ кылган машинадан башка машина келип калат. Элестетсеңиз. Анан кийин бул элдин батасы деп койдум, береке экен. Демек биз кичинекей нерсени сурабай, чоң нерсе сурашыбыз керек экен, чоң нерсе каалашыбыз керек экен. Бунун баардыгы буйрук. Азыр может быть кичинекей грамота сурап Жок, эл артиси жок, эл артиси бир 60 жашка чыкканда асам деле ага чейин аябай көп эмгек жасашыбыз керек. 60 жашка балким. Жок, ага чейин менин бетим үчүн давай честно. 50 деп койчу, 50-60 жаш. Анткени элдин артисти болуу билбейм. Бул өтө чоң сыйлык, өтө чоң сыйлык. Ар бир эл артистин алган биздин мынакей эл артисттерди биздин кумир тутуп келген. Мен мисалы кичинекейден баштап ушул инсандардын ырын тап келгем, татыктуу алышты. Ар бирөөнү чын жүрөгүм менен куттуктайм. Быйыл калгандар. Бирок катарында Гүлнара Какарова дагы эл артистине өтүш керек эле. Ал эми эле эл артистин алып атат. Гүлзат Байзакова да эми эл артистин алып атканы мени таң калтырды да. Ой, эмгек сиңирген дедим. Алар дагы эми эл артисттердин катарында болуш керек болчу да. Буюрса эми тигисинде. Ооба. Ушуга да шүгүр, ушуга да кубанып. Жакшы ниет кылалы. Бактылуу айым телетолбоорунда көптөгөн айымдарды бактылуу кылып, жасантып, кийинтип
жүрөсүз. Анан алардын арасында оор турмушту көргөндөр дагы абдан көп да, чындыгын айтканда. Аларды көрүп мырзаларга дагы кандай азыркы учурда эмне жетишпейт деп ойлойсуз да? Жанагы Бактылуу айым реалити долбоорунда мен өтө ар кандай айымдарды көрдүм. Мен кечээ күнү Анталиядан 9 баласы бар ырчы айымды тартып келдим. 9 баласын тең Анталияга алып барып окутуп, эч нерседен кем кылбай, күйөөсү экөө биртке тапкан акчасын жеткирип атыптыр да. Плюс минустарын айтып кетти мына ошол интервьюда. Анан Бишкекте дагы ушундай эле 9 баласы бар, 7 баласы бар, 6 баласы бар, өтө кыйналып жашаган айымдар бар да. Баланы биз мамлекет үчүн төлөбөйбүз. Ошол айымдардын арасында ошол балдарды төрөп алып, ошол балдардын аркасы менен акча жасагандар бар экен. Атайын кайыр сураганга жашынакай алып берген кийимиңди чечинтип коюп, жаман кийгизип, жыңайлак алып чыккан айымдарды өз көзүм менен көрдүм. Телевизор, муздаткыч үйүнө толтуруп алып берсең, эртеси күнү жок. Анын баардыгын тентек күйөөсү сатып жиберген, өзү күйөөсүнөн таяк жегенди жакшы көрөт экен. Ушундай айымдарды көрүп зээним кейди да. Кээ бир үй бүлөлөргө биз социалдык жактан аябай жакшы көзөмөлгө алып эле балдардын келечегин жакшы түзүшүбүз керек деп ойлойм. Кээ бир айымдар бар, кичинекей бир үйдө жашаса дагы ушунчалык таптаза, ушунчалык жагымдуу үйүнөн отуруп чай ичсең. Биз азык түлүк таратып калганда көрөбүз, бир жумадан бери кири жууп элек, бир жумадан бери идиши жууп элек, аябай балит жашап, анан кийин мамлекетти жамандап, жардам бербеген адамдарды жамандап, байларды жек көргөндөр бар да. Ошол инсандарга биз социалдык жактан жакшы программаларды түзүп, жекеме-жеке иштеп, ошолордун жашоо шартын өзгөртсөк деген бир жакшы сунушум болот эле. Балдарын карабаган мырзаларга таң калам. Ооба, таштап кетмек түгүл, эми көбүнчө азыр айымдар мага жазып калышат. Мен да 5 балам менен, 3 балам менен жалгыз багып атам, кыйналам, бирок таң калам ушул жолдошум бир дагы жолу келип сурап койбойт деп. Мен кайрылат элем да, ажырашкан деген бул трагедия эмес. Балким сиздер тил табышпай калдыңыздар үй бүлөдө, бирок балага сиз ар дайым ата болушуңуз керек. Жашынакай келип, мультфильмге алып барып, балаңызды кучактап, болгон эмгегиңизди, болгон кылган аракетиңиздин баардыгын балаңызга жумшашыңыз керек. Бул баягындай ай сайын алимент төлөш керек, 2-3 миң сом бериш керек деген нерсе, бул жөн гана куру сөз да. Керек болсо, ата деген баласына көбүрөөк нерсе жасаш керек. Мен өзүм тууралуу мисал үчүн азыр эч нерсе айткым келбейт, бирок мен ушул күнгө чейин 4 жыл ажыраштым, 1 сом да алимент ала элекмин да. Болгону менин суранганым, кыздарыңа мээрим төк. Мээрим төгүп, келип сейилде, эч нерсең кетпейт. Кээде кел, мен сенин үйүңө алып барып коеюн. Сен тараптан мисалы үчүн туугандар менен катташсын, аралашсын. Экөөбүз мындай чогуу жашабаганыбыз менен экөөбүз бир туугандай байланыштабыз. Бир туугандай аял күйөөдө ажырашкандан кийин деле бир туугандай бир мамиле калат да. Болгону ошол балдарга мээрим төгүүнү уланта бериш керек. Уланта бериш керек. Аны уялбаш керек. Ой, ажырашып кетпедик менен эми чогуу жүргөндө эл эмне деп айтат дегендейчи. Мен жакшы көп кадамдарды да жасап көрдүм, дагы да болсо жасайм. Эң негизгиси кыздарымдын атасы бар, апасы бар. Экөөбүздүн тең көзүбүз тирүү. Мына ушундай сөз менен, ушундай чакырык менен ар бир эки айрым жашап жүргөн инсандар ушундай сөз менен, ушундай уран менен жашаш керек да. Биз тирүүбүз. Тирүүлүгүбүздү балдарыбызга көрсөтөлүк. Бүгүн сен алып кет мектептен, бүгүн мен алып кетейин, эмнеге жардамдаша калайын, эмне кылыш керек, мүнөзү кандай болот, биягынан мен тарбиялайм, биягынан сен тарбияла депчи. Бизге ушундай социалдык программалар жана психологдор өтө керек. Инстаграмда эң көп берилүүчү суроо канча акча табасыз? Вау. Көптөгөн киреше чөнтөктөр бар. Бул реклама, биринчи ирет жарнама. Ооба, Инстаграмда айтсак. Анан кийин бирден бир бул чакыруулар, 1-2 жолу ырдап барып келесиң, той топур дегендей. Ал жактан деле адамдардын көңүлүнөн чыкканын азыр алам. Мен сурайм, акча бериңиздер депчи. Бирок тойго деле көп чыкканыңызды байкабайм. Ошко, Жалал Абадка барып келип атабыз. Эми жар-жарлар болуп калса, жакын тааныш эжекелериме ден соолукка байланыштуу азыр көп активдүү мурдагыдай эмесмин, анткени така кие албайм. Ботус менен ырдаштагы көлөч менен чыккандай эле болуп калам да.
Анан бирден бир менин ошол бүгүнкү күндө жакшы кирешем бул сулуулук салонум. Баягы 14 жылдан бери иштеп келе жатат. Кудайга шүгүр. Бизде азыр 15 орундук бар. Массаж, тырмак, кирпик, чач, анан кофейня кошуп койгом, ашканасын кошуп койгом. Анан акырындан келгенде жакшы түшөт экен, баягы туристтик агентствону ачып коюп, путевкаларды сатканда жакшы акчасы бар инсандар келип путевка алып калышса, бизге жакшы эле процент түшөт. Кудайга шүгүр, өзүмө дагы, жумушчуларыма дагы жакшы эле түшөт. Андан тышкары ошол үйлөрдү сатам. Ачык айтканда, недвижимость Алания шаарынан мен быйыл үй алдым. Ошо кандай чаңчылыкка үй алып калды дешкенде, бирөө алып бериптир, үй алып бериптир дегендерге айтам, ооба алып берген, жүргүлө, келгиле, барыңар, конок болуп кеткиле. Силер да калсаңар болот, бардыгы мүмкүн деп, анткени 30% төлөгөндөн кийин эле бул жактан Бишкектен салонум сатылып калды. Дароо эле акчасын алып барып ошол жака төктүм. Анан Алания Хомстун компаниясынын Кыргызстанда өкүлчүлүгү болгондон кийин биз ошол бир айда 2-3 квартира сатсак, ар бир квартирадан 2-3 миң доллардан бизге өзүнчө проценттер келип түшөт. Эми ошентип атып эле акча түшө берет экен. Эмне үчүн Анжелика дызылдап бияктан сияктан бул жакта монтип жүрөт? Себеби спонсорум жок. Себеби акча табыш керек, татыктуу жашоодо жашагыңыздар келсе, чоң нерсени эңсеңиздер, каалаңыздар, алдын көздөйт, талпына бериңиздер. Ошол спонсор мага болбосун деп ушундай иштейм да. Анткени элестетсеңиз, бирөө мага машина алып берип койду дейлик. Эртең мас болуп калса, же бир жерден болуп калса, алда машинаңды мен алып берген, билесиңби, сен мындай, тиңдей деп элдин көзүнчө менин тилдесим менен эмнем калат? Ошондой ситуация эч качан болбосун деп, анткени андай ситуацияны башка бирөөлөр жактан көргөн болчумун да. Мындай айфон алып берип коюп дагы кыздарды мындай башын айландырып, анан жаман сөз айтып, ал мындай, мынча турат деген ситуацияны эч кимге каалабайт элем. Бир башка кыздарга ошентип бирөө кыйкырып сүйлөп атканын көрүп, жүрөгүм менен ошол кызга боорум ачканда, ошондуктан эч качан бирөөнүн уна алып бергенине же бирдекесине, бир подароктарына алданбай, өзүбүз деле ошол нерсени сатып алсак таттуу болоруна ишенип, башыбызды бийик көтөрүп, элдер эмне деген күндө дагы Аллах Таалама болгон жолубуз түз болуп, анан Кудай астында уялбай жашашыбыз керек. Чоң рахмат сизге. Жакшы бир жагымдуу интервью болду деп ойлойбуз. Ачык интервью болду, чынында башында. Ооба. Ыраазычылык, сизге ден соолук тилейбиз, кыздарыңызга ден соолук тилейбиз. Иштериңизге ийгилик. Рахмат. Буюрса жагы бир долбоордун үстүндө иштеп атам деп айттыңыз. Алдыларыңызга ийгилик каалайбыз. Жакшы, жагымдуу күндөрдөн жемиштүү күндөрдө жолугалы. Ооба.